Я вообще отказываюсь от этих судов, я вообще не признаю этих судов, это вообще полный беспредел. Азыркы бийлик ошондойду кылып атат да. Сот бир тараптуу болуп атат. Биздин күбөлөрдү сурабай атат. Бирок убакыт келет, Таспеков акталып чыгат. Азыркы маалда 1,5 жылдан бери мыйзамсыз абакта отурган профессионалдуу революционер, саясатчы Мелис Аспековдун кылмыш ишине коомчулук тарабынан улуттуу жана негиздүү бир топ суроолор бар. Эсиңерге салсак, былтыр 2021-жылдын январь айында Аспеков УКМКнын кызматкерлери тарабынан ошол маалдагы Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Василий Дашковдун ири өлчөмдөгү акчаны опузалаган деген берене менен камакка алынып, андан соң быйыл Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан мыйзамсыз 7 жыл эркинен ажыратылган. Сиз заказ аткарып атасыз. Сизге анын абзасына айтып берем. Бир эле адамдын сөзү менен соттоп атасыз. Бир эле адамдын сөзү менен. Ушунтип болсун. Тилекке каршы тергөө маалында кылмыш иши УКМК тарабынан объективдүү каралган жок. Башкача айтканда, калыс тергелбеди. Тергөөгө түздөн-түз тиешеси бар бир топ фактылар жана буюмдук далилдер толугу менен эске алынбады. Ал боюнча сот учурунда Мелис Аспековдун жактоочусу дайым айтып жатты. Судья уже, когда дает показания, отвечая на мои вопросы, Джураев говорит: нет, Аспеков не вымогал деньги. Я тоже от имени Аспекова у Дашкова не вымогал деньги. И он говорит, что я только свои деньги требовал, свою долю. Бирок сот дагы тергөөнүн жибин улап, объективдүү фактылардын бирин да эске алган жок. Чу дегенде эле Мелис Аспековдун кармап жаткан учурунда тергөө жана сот менен айтылып жаткан $250,000 кимден алынганы, качан алынганы, кантип алынганы, ким алганын жана кайдан алынганы далилденген жок. Ал боюнча тергөөдө сотто эч бир документалдык фото, аудио, видео далилдерди келтире алган жок. Көп учурунда массалык маалыматтык булактарда, өзгөчө соц тармактарда УКМК тарабынан чампалап жазылган видео кабарында Мелис Аспековду ижарада турган батирде оперативдик кызматкерлердин тинтүүсүндө $5,000 көрсөтүлгөн. Ошол эле тараган видеодо көчөдө кармалып жаткан киши бул Мелис Аспековдун иши боюнча Улан Жураев шоопуру менен кошо кармалган. А бирок ал акча шайлоого бөлүнгөн акча экенин кийин тастыкталып, кайра артка ээлерине берилген. Сиздер маал-маалы менен көрүп жүргөн кылмышкерлерди кармоо учурунда ушул видео бөлүктө мисал келтирсек, опузаланган тарапка атайын кызматкерлер табылган акча каражаттардын ар бир купюрасын көчүрмөсүн алып, анын номерин жазып, андан соң көөлөрдүн көзүнчө санап жана видео, фотого тартышмак. Андай тергөө амалдары Мелис Аспековдун ишинде тилекке каршы болгон жок. Ошол $250,000 алынган деп тергөө чынында далилделген болсо, анда Мелис Аспеков кармалганда ошол жерде $100 купюрадан 2,5 купюра жайнап тизилип турмак. Тизилдиби? Тизилген жок. Катталдыбы? Ал акча $1 катталбады. Болгону Василий Дашковдон жалган гана көрсөтмө эле бар. Ошонун негизинде бийлик куурчак сотторго буйрутма берип, Мелис Аспековду сындыруу аракетин улантууда. Баса өзгөчө белгилей кетчүн жагдай. Кийин соттук териштирүү учурунда Улан Жураев Василий Дашковдон $250,000 өзүм менен алгам, ал акча мага карыз болчу деген маалыматты айткан. Бирок ал маалыматты дагы сот эске алган жок. Жана бул иштин чоо жайын абдан жакшы билген президент Садыр Жапаров да аны эске албады.